Ала Тоо 3 конушунан мына ушул 11-ге 11 размериндеги үй шашылыш түрдө сатууга чыкты. Толук жашоо шарты бар туугандар. Алып эле кирип жашайсыздар. 4 сотук жер аянтында жайгашкан, бардык документтери так таза колдо. Сатыла турган баасын сиздерге башында эле айтайын, $125,000 кеми бар деди. Азыр бир катар четинен сиздерге көрсөтүп беребиз. Жаккан болсо экрандагы номерлерге ээсине түз эле чалып байланышып сатып аласыздар. Ала Тоо 3 конушу Эркинтөө көчөсү, Эркинтөө 11-көчө 53-дарекке келесиздер туугандар. Тагыраагы бул жагы Гагарина көчөсү менен келип туруп эле Элмирбек Иманалиев көчөсүнөн ушул Эркинтөө 11-көчөгө киресиздер. Мектеп өйдөракта жаңы салынып жаткан мектептер бар. Элмирбек Иманалиев менен ылдыйраак түшсөңүздөр, поезд жолдон өткөндөн кийин ал тарапта дагы 2 мектеп бар туугандар. Мектеп бала бакчага балдарыңыздарды жөө эле алып барасыздар. Келиңиздер бир катар четинен көрсөтөлү. Көчө тарабы пескаблок менен тосулган, дарбаза калиткалары орнотулган. Киргенде эле мынакей үйдүн асты. Бул жагы навес болгон туугандар, бул жагына 3-4 унаганы кенен токтотсоңуздар болот. Бул жак жагында болсо мынакей бул жагын көмүркана, отункана катары пайдаланасыздар, же болбосо сырткы очокторду дагы ушул тарапка курсаңыздар болот. Үйүнүн арт тарабында болсо 1 метрдей бош орундугу бар. Мынакей навес ушундай темир профилдери менен жасалган, сплошной. Келиңиздер бул тарабынан сиздерге бир катар көрсөтөйүн. Бул жерде 50 тонналык суу кампасы дагы бар. Анан бул тарабынан болсо скважинадан дагы таза суусу чыккан туугандар. Анан айлана чети бардыгы ушундай пескаблок менен тосулган. Бул жагында болсо чакан болгон сарайы бар. Негизи үйдүн ээси бул жерге арашанбаган деп туруп ошого ылайыкташтырган экен. Үстүнө дагы сенабалга бир 100дөн ашык пресс чөбү батат экен. Бурчта болсо сырткы ажатканасы жайгашкан. Андан бери бул жагы жашыл аянтчасы, алма бак тарактары, өрүк көрдүңүздөр, Өтө сонун. Бул жерде болсо сырткы душу дагы турат. Бул жерде анан слив туугандар. Жүрүңүздөр эми үйдүн ичине кирели. Эң негизгиси бардык документтери так таза. 4 сотук жер аянтында жайгашкан. Анан бул жак жагында болсо жанагы гүл отургузганы дагы месталарды даярдап коюптур. Мына ушундай туугандар. Үйдүн размери 11-ге 11, толук жашоо шарты бар туугандар. Мынакей үйгө кирген лестницалары дагы бардыгы жасалган. Үйдүн ичи свежий ремонт болгон туугандар. Мынакей кире бериш жайына ушундай темир бронь эшиги коюлган, качественный. Киргенде эле бул жер коридор, оң тараптагы биринчи эшик болсо, жуунуучу бөлмөсү, раковина, күзгүсү, стиральный машинка, аристон бардыгы коюлган. Андан бери туш бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы ашкана бөлмөсү. Бул тарабынан терезеси, жылытуу батарейкалары, ашкана эмеректери, анан ушул топканын печкасы дагы ушул жерде жайгашкан туугандар. Кааласаңыздар печканы сыртка чыгарып алсаңыздар дагы болот. Бул жак жагы болсо мынакей кенен болгон холл. Бул жагында тапчаны, чоң пластик терезеси коюлган, төрт тарапта болсо ушундай ТВ зонасы. Андан бери мынакей бул жак жагы болсо детский бөлмө. Көрдүңүздөр, эшиктеринен бери, обойлорунан бери апапакай болуп, жарык ремонт жасалган үй. Бул жак жагы кенен болгон зал туугандар. Мынакей көрдүңүздөрбү? Потолоктору бийик, жараштуу люстралары дагы тагылган, чоң жылытуу чүгүн батарейкасы дагы орнотулган. Андан бери бул жак жагы болсо мынакей чакан болгон детский бөлмө туугандар. Күнбатыштан терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары бар. Анан бул тарабы болсо мына спальный бөлмөсү. Келиңиздер. Мына жараштуу люстрасы дагы тагылган, үйдүн потолоктору бийик, полдору таза жыгачтан. Мынантип төшөктөрүнү жыйып, ошол 2 кишилик эмеректерди бардыгын жыйнап даяр турат да. Келип эле алсаңыздар сразу чыгып кетет. Көрдүңүздөр. 4 сотук жер аянтында жайгашкан, бардык документтери так таза колдо туугандар. Сатыла турган баасы $125,000 кеми бар деди. Кимге кызык болсо экрандагы номерлерге ээсине түз эле чалып байланышасыздар. Ала Тоо 3 конушу Эркинтөө 11-көчө 53-даректе издеп келесиздер туугандар. Көрдүңүздөр, Анан $125,000 деди. Эгерде сиздерде $15,000ден $25,000 чейин автоунаа болсо, аны дагы берип туруп, калганын наличка сүйлөшсөңүздөр дагы болот туугандар. Сиздер менен тез кабар болду. Лайктан басып, жакшы ой пикириңиздерди калтырып, мына ушундай сонун райондон, мектеп бала бакчага жакын жерден үй издеген дос тууган тааныштарга, WhatsApp группаларга видеону бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Ассаламу алейкум.